Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, спорт сүйүүчүлөр. КТРК спорт телеканалында арена берүүсү өз ишин баштайт. Бүгүн алдыдагы 45 мүнөттүн ичинде дагы да болсо спорт жөнүндө кененирээк кеп калабыз. Андыктан баарыңыздарды экранга жакыныраак чакырып өтөлү. Кызматыңыздарда мен Алымбек Адылбеков. Бир аз мурун эле жарнамадан, биздин каналдын жарнамасынан көргөнүңүздөй эле тарыхта биринчи жолу Кыргызстанда, биздин өлкөбүздө, Борбор калабыз Бишкек шаарындагы Каба уулу Кожомкул атындагы спорт сарайында алгачкы жолу биздин улуттук спортубуздун катарына кирген улуттук күрөшүбүз тагыраагы расмий тили менен айта турган болсок, кыргыз күрөшү боюнча Азия чемпионаты эртең бүрсү күнү 27-28 ноябрь күнү дал ушул спорт сарайда өтөт. Бүгүнкү акыркы маалыматтарга ылайык 20дан ашуун ушул Азиянын эң күчтүү балбандары биздин улуттук күрөш боюнча алтын медалга ат салышы үчүн Борбор калабыз Бишкек шаарына жетип келди. Алдыдагы убакыттарда дал ушул чемпионат жөнүндө, кыргыз күрөшү жөнүндө кененирээк кеп кылабыз. Бүгүн бизде конокто ушул Кыргыз күрөш федерациясынын өкүлү, өзү дагы спортчу, эл аралык даражадагы спорттун чебери, белбоо күрөш боюнча жакында эле Орусия федерациясынын Казань шаарында орун алган дүйнөлүк чемпионатта биринчи орунду албаса дагы экинчи орунду алып келген спортчубуз келип отурат. Тааныштырып өтөлү. Бүгүн бизде конокто Манас Үсөнов. Салам алейкум, Манас. Кош келиптирсиз. Маанайлар кандай, даярдыктар кандай? Маанайлар аябай жакшы, толкундан атабыз, аябай даярданып, канчадан бери биз бул Кыргызстан кыргыз күрөш боюнча, улуттук күрөш боюнча Азия оюндарын Азия өткүзөбүз деп аябай даярданып, Азия биринчисин өткүзөлү деп өтө чоң жетишкендик. Бул да биздин өзүнүн улуттук битти өткүзүш, бул чоң нерсе биз үчүн. Аябай толкундан атабыз азыркы учурда. Федерациянын өкүлдөрүнүн, ошол иш жүгүртүүчүлөрүнүн арасында президенти, жалпы эле азыр Кыргыз күрөш федерациясында абал кандай? Баарына жетишип атасыңарбы? Кыйынчылыктар жокпу? Кыйынчылыктар болбойт эмес, эми болот. Аракет кылып атабыз ошону чогуу биргеликте ошону бир жеңден кол чыгарып, бир жакадан баш чыгарып, биргеликте ошонун баарыны аткарып, өзүбүз ушу даярданып, Кудай буйруса эртеңге даярбыз. Даярбыз, э? Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер биздин коногубузга ошол эртеңки жана бүрсү күнкү биринчи жолку биздин улуттук күрөш боюнча Азия чемпионатынын алкагындагы суроолорду же болбосо Манас Үсөновдун өзүнө таандык ой пикирлериңиздер, каалоо тилектериңиздер болсо, Instagram аркылуу КТРК спорт баракчасына кирип, акыркы постто ошол кыргыз күрөшүнүн эртеңки Азия чемпионаты боюнча пост жарыяланган. Ошонун астына комментарий аркылуу өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды, каалоо тилектериңиздерди тең бөлүшсөңүздөр болот. Биз экрандан сиздин берген суроолоруңузду жаңыртмакчыбыз. Буюрса, эртең тарыхый күн, айтып өттүк, буга чейин кыргыз күрөш боюнча ошол бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында атайын мелдештер жүрүп, андан башка дагы ушул Кыргыз Республикасынын ичинде өлкөбүздүн биринчилиги орун алып келген болсо, эртең биринчи жолу Азия чемпионаты өткөнүп турат. Биз айтып өттүк, бүгүнкү темабыз дал ошол кыргыз күрөшүнүн эртеңки жана бүрсү күнкү Азия чемпионаты жөнүндө болмокчу. Анан Манас, расмий маалыматты сизден угалы, канча өлкөдөн канча спортчу келип түштү? Дагы келип атышабы же болдубу, бүттүбү? Азыркы учурда дагы келип атышат. Анткени жарымы бүгүн веске түштү, эртең күрөшөт. Жарымы эртең тартылып, наркы күнү күрөшөт 28. Ошондуктан келген мамлекеттерди биз түнү менен аэропортто уктабай тозуп, баардык мамлекеттерди алып келдик. Дагы келе аткандар дагы бар жолдо. Толук санын азыр айта албайм канча экенин, спортсмендердин саны, бирок мамлекет 20дан ашык болду уже. 20дан ашты. Борбордук Азия бар эле келдиби? Борбордук Азия биз ачык Азия кылганбыз, себеби башка өлкөлөрдө катыша алсын депчи. Башка өлкөлөрдөн да келди. Америкадан келди, Франциядан, Италиядан ушундай келди. Биз түндө барып ошолордун баарын тосуп келдик. Демек, ачык Азия чемпионаты. Ачык Азия. Бир эле каалаган өлкөсү да катыша алат. Каалаган өлкө келе берет. Түшүнүктүү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөлү. Бүгүн биз арена берүүсү аркылуу түз эфирде эртең же болбосо 27-28 ноябрь күнү Каба уулу Кожомкул атындагы спорт ордосунда өтүүчү биздин күрөш, улуттук күрөшүбүз, кыргыз күрөшү боюнча Азия биринчилигинин жөнүндө кеп кылып атабыз. Сиздердин дагы суроолоруңуздар болсо, Instagram аркылуу КТРК спорт баракчасына кирип, эң акыркы посттун астына өзүңүздөрдүн комментарий аркылуу суроолоруңуздарды, каалоо тилектериңиздерди берсеңиздер, жазсаңыздар болот. Бүгүн бизде конокто ушул Кыргыз күрөш федерациясынын өкүлү, спорттун эл аралык даражадагы чебери, белбоо күрөш боюнча дүйнөнүн вице-чемпиону Манас Үсөнов экендигин айтып өтөлү. Эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин билдирүүңүздөр
келиңиздерди биз чыдамсыздык менен күтүп калабыз. Манас сөзүңүздүн жүрүшүн айтып өттүңүз. 20дан ашык өлкө келди. Ачык Азия чемпионатын жасадык. Бир эле азиялык эмес, Европа, Америкадан да келди деп. Европадан келген өлкөлөр, Америкадан келген өлкөлөр кантип ушул кыргыз күрөшү менен машыгышат экен? Кантип алар өздөрүнүн спортчусун алып келди? Кыргыз күрөшү ушунчалык деңгээлде дүйнөгө жайыла алды беле ушул күнгө чейин? Биз көчмөндөр оюндарын өткүзүп, ушу кыргыз күрөшүн аябай даңазаладык. Дүйнөгө колдон келишинче аракет кылып, канча өткүзгөн сайын бизге ошол көчмөндөр оюндарына келип атты бүт дүйнө жүзүнөн. Ошол көчмөндөр элине Америкада келип атты, ошондо Италия, Франциялар келип биздин күрөштү көрүп аябай жактырып кетип атышты да. Көчмөндөр оюнда акыркы 2018-жылы болгон көчмөндөр оюнда 39 мамлекет катышты. Кыргыз күрөшкө эң көп. Биринчи орунда кыргыз күрөш болду да, мамлекеттер боюнча. Ошондо биз алар менен тил табышып, мамиле кылып, келечекте ушу федерацияларыбызды ачалы деп, ушу биздин агайыбыз аракет кылып, биздин башкы машыктыруучу, ага машыктыруучубуз Турапбаев Тойчоек агайыбыз ушуну аракет кылып, бизди ушу канча деген мамлекеттер менен тил табышып, сүйлөшүп, ошол жактарда федерация ачып, ушунча мамлекеттин башын бириктирип чакырып атат азыркы учурда. Ошол агайыбыздын салымы чоң да бул жерде. Көчмөндөр оюндарынын өтүүсү аркылуу кыргыз күрөшүнүн дагы популярдуулукка жетелеген экен да. Жакшы. Алгачкы суроо бар, бул сиздин дарегиңизге экен, Манас мырза. Сиздин канча медалыңыз бар? Канчоосу алтын, канчоосу күмүш айтып бере аласызбы деген экен. Чын эле ушул да суроону берейин деп аткам. Кыргыз күрөш федерациясында иш жүгүртүп атыптырсыз. Анан эмне өзүңүз кыргыз күрөшүнөн эмес, белбоо күрөшүнөн результат жаратып жүрөсүз? Мен өзүм негизи грек-рим күрөшү менен машыккам кичинекейимден. Менин медалдарым, жетишкендиктерим көбү ошол жактан да. Бир 100дөн ашык болуш керек, санабайм да канча экенинчи, аябай эле көп. Кичинемден бери мектепте окугандан баштап ошол менен машыккам. Анан шаарга келип, бул жактан жакында эле бир 2-3 жыл болду белбоо күрөш, анан кыргыз күрөш менен. Кыргыз күрөштөн биринчилик, Кыргызстан биринчилигинен утуп калган себебинен мен белбоо күрөшүнүн биринчилигин утуп дүйнөлүккө барып келдим да. Демек, кийинки чемпионаттарда игилик кылып аракет кылсак, Кудай буйрса, эми жылы көчмөндөр бар да, Турцияда, Дубайда бар, ошол жактарга аракет кылабыз, Кудай буйрса. Игилик болсун дейли. Султан Мирбеков деген телекөрүүчүбүз билдирип калтырган экен. Спорттон сырткары эмне иш менен алексиз деп. Спорттон тышкары өзүм частный компанияда иштейм дагы. Жана дагы могу эл аралык университет МУК, бул Чүй-Турузбековада, ошол жерде мугалиммин физкультурадан. Дене тарбия боюнча. Түшүнүктүү. Эми кайрадан ушул теманы эртеңки Азия чемпионатына буралы. Кыргызстандын атынан канча спортчу катышат? Негизи эле Азия чемпионаты биринчи жолу өтүп атат. Канча салмактык чембирдикте балбандар мөөрөй талашат? Биздин спортчуларыбыздын даярдыгы кандай? Ушул федерациянын өкүлү катары айтып өтсөңүз. Кудай буйрса, ошо биздин Кыргызстан биринчиликтерин өткүзүп, канча деген эл аралык турнирлерди өткүзүп, четке дагы Өзбекстанга барып келди жакында эле, ошо опыт алмашып, бири-бири менен тажрыйба алмашып, ошол жака белбоо күрөшү менен дагы дүйнөлүккө барып келген балбандар да, күрөшө турган балбандар бар азыркы учурда. Эки жакты тең бирдей алып жүргөн балбандар, эң алдыңкы балбандар күрөшөт бул жерде. Кыргыз күрөшүнүн легендасы Кожобеков Нурбек күрөшөт. Белбөө бошунча ал дүйнөнүн 5 жолдук чемпиону. Негизи эле общий алганда дүйнөлүктөн бир 12 алтын медал бар экен анынчы. Көчмөндөрдүн да 3 жолдук чемпиону. Жыл сайын утат көчмөндөрдү. Ошол жакында эле белбөө күрөшү боюнча дагы казанда чогуу алып келдиңер, биринчи орунду алып келди, алтын. 5 жолдук дүйнө чемпиону болду да. Ошол эң мыкты балбаныбыз азыркы учурда, ошол эле кыргыз күрөшүнүн легендасы, мындай айтканда андай адам жок го дейм азыр. Канча жылдан бери мен билерим, мен билгенден баштап утулганды көрө элекмин да ал адамдын. Түшүнүктүү. Дагы бир билдирүү бар экен. Талгатбек офишал деген телекөрүүчүбүз сөзүнүн билдирүүсүн калтырган. Машыгуу окуулары кайсы жактарда болот? Сбор дейт. Ийгилик силерге. Чын эле эми Кыргызстан чемпионаты өтпөй атат. Бир эл аралык даражадагы керек болсо ачык Азия чемпионаты өтүп атат. Ошол эле биз айтып атабыз, Америкадан, Европадан келди деп. Машыгуулар кандай даярдыкта өттү? Улуттук курама командабыздын машыгуулар, биз азыркы учурда машыгуулар бир эле залдын балдары эмес да, ар кайсыл залдын курама командаларынан күчтүү балдар тандалган. Алар менен биздин курама команданын агайлары өз-өзүнчө ар бири менен мындай жеке иштеп атты да, жеке иштеп даярдап, ар кайсы залдарга барып, схваткаларды күрөштүрүп, тажрыйба алмашуу кылып, Кудай буйрса, даярдык аябай жакшы. Ийгилик каалайлы. Нуриза Акбарова деген телекөрүүчүбүз дагы билдирүү калтырган экен. Канча жылдан бери машыгып келесиз спорт менен дейт. Спорт менен кичинемден бери эле машыгам. Точно азыр билбейм, бирок атам кичинемден алып барган, ошодон бери эле.
өзүмдү билгенден бери эле машык келем. Эми ошол теманы Казанга буралы. Быйыл дагы дүйнөлүк чемпионат өттү белбөө күрөшү боюнча. Биздин өлкөбүздөн канча спортчу барды, канча ийгилик багынтып келдиңиздер? Биздин өлкөбүздөн 15 адам бардык. 15 бала бардык. Ал жерден көптөгөн мамлекет болду, 40ка жакын мамлекет болду дүйнө бирчилигинде. Ошол жерден биз дүйнөлүктөн команда экинчи болдук. Биринчи Россия өз алды, ал 2 состав койгон, 2ден бала ар бир веске. Андан кийин эле биз болдук да. Биздин ийгиликтер аябай жакшы, анткени ошо биздин основной состав кыргыз күрөшүнүн балдары барды да. Биринчи номерлер бүт эле кыргыз күрөшүнүн балдары, эртең күрөшө турган балдар барды. Кожобеков Нурбек чемпион, Кожомуратов Бектур чемпион болду. Алар экөө тең эртең күрөшөт. 2 чемпион болду, 3 күмүш медаль болду. Анан 6 коло медаль болду. Жакшы. Негизи азыр ушул темабыз улай дагы биздин телекөрүүчүбүз Чаплин деген телекөрүүчүбүз билдирип калтырган экен. Кыргыз күрөш менен белбөө күрөшүнүн айырмасы правила дейт, эрежесин сурап аткан экен. Азыр ушул суроого жооп берүүдүн алдында кошумчалап айтып өтөлү. Бүгүн ошол Нурбек Кожобеков келмек, бирок федерация өкүлдөрү сизди жибериптир. Рахмат айталы. Анан кайсы бир деңгээлде эртеңки беттештерде Азия чемпионатында биздин өлкөнүн үстөмдүк эми өзүнүн үйүстө өтүп аткандыгы бул талашсыз биринчи кезекте күйөрмандардын астында өзүнүн үйүндө баягы көнүп калган аба ырайы дегендей. Анан биздин дагы ошол федерация 2ден спорт чыгарып атабы ар бир салмакта? Жок, 1ден эле спортчу чыгарып атат. А себеби? Себеби мисалы биз канча 2ден 3дөн коюп алганда биз мындай кандай десем, медальдарды өзүбүзгө алып калуу ниетинде болуп калат да. Биз дагы ар кайсы мамлекеттер менен ошолор менен бир деңгээлде коюп атайын күч сынашалы деп ошону коюп атабыз. Чтоб алар да күчтүү жеңип алып кетсин депчи утканы. Эми ушул суроого жоопту уксак, кыргыз күрөшү менен белбөө күрөшүнүн айырмачылыгы, эрежелери кандай? Экөөнү тең белбөө менен күрөшөт. Экөөнү тең белбөө менен күрөшөт. Формасында бир аз айырма бар. Анан правиласында биздин улуттук кыргыз күрөштө бир колду чыгарып, бир кол менен күрөшсөң болот да. Бир колуң курда турат, экинчи колуң бош күрөшө бересиң. Анан прием жасаганда өзүң тийбей жасашың керек, таза жасаш керек да. Өзүң тийип калсаң саналбайт, утуласың да. Жерге жыгып атканда. Жерге жыгып атканда өзүң тийип кете турган болсоң утулуп каласың. Белбөө күрөшүндө андай эмес да. Белбөө күрөшүндө грек классика вольникте эле эки колду оройсуң, орогондон кийин прием жасаганда өзүң тийип кетсең эчтеке болбойт. Сен действо кылды деп сага ыкма кылган үчүн балл бере берет да. Колду чыгарбаш керек. Колду чыгарбаш керек. Колду 3 жолу чыгарган адам оюндан күрөштөн чыгып кете берет да. Негизги эсеп, негизги эреже демек колду чыгарбаш керек. Кол чыгарбаш керек. Биздики кыргыз күрөштө кол чыгарып үстүнөн алсаң болот, каалаган захватты алсаң болот. Упайлоо системасы кандай? Упайлоо системасы бирдей эле. Кырың менен түшсөң бизде деле 2 балл, аларда деле 2 балл. Таза түшсө далы менен бизде деле таза берет, аларда да таза берет. Болгону ошол жанагы курду коюп бербеш керек. Упай айырмачылыгы? Мисалы үчүн 8 упай айырмачылык менен таза жеңиштик болду. Таза жеңиш. Белбөөдө 6 упай. 6 упай, 2 упай айырмачылыгы азыраак экен да. Түшүнүктүү. Кийинки билдирүү Шакиров 60 деген телекөрүүчүбүздөн келген тагыра катталуучу экен, Инстаграмга келген билдирүү экен. Сиз кайсы весте күрөшөсүз дейт. Чын эле ошол белбөө күрөшүндө? Белбөө күрөшүнө 68 кг күрөшөм. Былтыр да 68 күрөшкөм, быйыл бир аз весим жогорулап кеткен себептен кыйын болду быйыл вес кубалаш. 8-9 кг кубалап барып келдим да. Эми кийинки эл аралык мелдештерде ийгилик каалайлы. Кайрадан ушул теманы эртеңки чемпионатка буралы. 7 салмактык чембирдикте өттүңүз. Буюрса, мен эсимде 2018-2016 ар бир салмактык ченде кыргызстандыктар кыргыз күрөшү боюнча дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында чемпион болушкан. Эртең бир чочулаган өлкөлөр барбы? Мисалы үчүн, балким ошол эле Казакстан, Өзбекстан. Эми талашсыз ушул биздин улуттук күрөш боюнча биздин коңшу мамлекеттер эле негизги атаандаштар болуш керек. Ошо биздин буюрса эртең дүйнөнүн эң мыктылары келди. Монголиядан бир балбан келди, азыркы учурда эң күчтүү деп саналган. Кайсы салмактык? Ошол Кожобековдун салмагында болот. Эртең Кожобеков менен беттеше турган балбан эң кызыктуу ошол болот, Кудай буюрса. Андан башка да салмактарда дагы күчтүүлөр келди. Ирандан, вольный борьбадан чемпион бирлер келди. Ушундай аябай даражасы жогорку балбандар келди. Биздин деле коңшу мамлекеттер биз менен күрөшүп, уже алар да опыт алмашып, уже даяр болуп калды. Мыкты спортсмендер келди. Ийгилик каалайлы. Дагы бир билдирүү бар экен. Popper TV дейт. Саат канчада башталып, канчада бүтөт дейт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жаңылык деп айтып койсок болот. КТРК спорт телеканалы ошол Азия чемпионатын түз эфир аркылуу
назарыңыздарга сунуштайт. Бишкек шаарындагы жалпы спорт сүйүүчүлөрүн, күрөш көрөрмандарын кабагулуу Кожомкул атындагы спорт ордосуна чакырабыз. Ошол жерде жанынан спортчулардын жанынан көрүп, баягы иштеги букту чыгарып, көрөрмандык кылып, өзүбүздүн спортчуларыбыздын жеңишке жетүүсүнө бир аз да болсо салым кошалыңыз. Ал эми Бишкекте эмес туугандарды, телекөрүүчүлөрдү биздин канал менен бирге болууга чакырып өтөлү. Чын эле графиктер кандай? Канчада башталат? Алгачкы күн кайсы салмакта күрөштө жүрөт? Через вес болду. Алгачкы күн 55, 66, 84, анан свыше болот биринчи күнү. Абсолют. Абсолют болот. Эртеси болсо 60, 74, анан кийин 96, анан дагы бир күрөш бар. Ошол свышыдагы балбандар ошол жака күрөшсө болот. Уткан балбандар, күчтүүлөр ошол жака күрөшөт. Дагы ал жактан алып күрөштөп, ал жака өзүнчө байге, өзүнчө чоң күрөш боло турган болот. Ал жакта дагы алып күрөштө. Эртеси ошол бестер болот. Экинчи күнү. Экинчи күнү. Сааттар канчада башталып, Сааты саат 10-до башталат. Башталышы 10-до. Уже эки ковердо тең күрөш башталат. Саат 1ге чейин болот. 1де обед болот, перерыв. 3-тө ачылыш болот. Эртеңки. Саат 3-тө ачылыш. Расмий ачылыш болот, угушубузча көрөрмандарга кирип акысыз. Кирип акысыз. Демек дагы бир жолу бардык ушул Бишкек шаарынын тургундарын жана конокторун чакырып өтөлү. Келиңиздер, өзүбүздүн улуттук спортту колдойлу, улуттук балбандарыбызды даңазалайлы. Кийинки билдирүү Мартел деген колдонуучудан келген экен. Кыргыз күрөштө даярдык үчүн чыгымдар көп болобу, колдоо мамлекет тарабынан жүрөбү дейт. Чын эле эми Кыргыз күрөш федерациясы мамлекет тарабынан түптөлгөн федерация экенин айтып өтөлү. Канча бюджет бөлүндү Азия чемпионатын өткөрүү үчүн? Азыркы учурда аны бухгалтериянын таксаны бизде жок. Бирок бул чемпионат, ачык чемпионат өткүзүү үчүн аябай чоң каражат сарпталып атат. Бул негизи бул Кыргызстан биринчилик өткүзүү үчүн канча деген акча кетет. Бул канча деген организация, канча мамлекеттерди тосуп алыш, жөнөтүш, аябай чоң акчалар сарпталып атат. Жатакана, тамак аш бүттүгүнү камсыздап атабыз. Анан эми кандай десем, мамлекет жардам берип атат колдон келишинче. Биз деле аракет кылып атабыз өзүбүз. Демөөрчү табып. Жакшы. Чаплин кайрадан билдирип калыптыр. Эң кыйын атаандашыңыз дейт. Чын эле ушул белбоо күрөш боюнча сурап атат окшойт. Белбоо күрөш боюнча эң кыйын атаандаш белбоодо татарлар болот негизичи. Ошо Казанда ошол татарга утуп калдым быйылчы. Эртең келишеби Татарстандагы? Келди, неме Карачай, Киргизиянан Россия келди. Өзүнчө экөө. Ошол белбоо күрөшүндө дүйнөлүктөн 2-чи, 3-чү, 1-чи алган балдар келди. Демек кызыктуу беттештер болот. Эми баягы кызыктуу беттеш деп калдык. Беттештин так өткөнү жакшы, өлкөбүздүн уят болбостон. Айрым учурларда эми бир эле күрөштө эмес, негизи эле спорттун көпчүлүк жактарында өз өлкөсүндө тартып болгон калыстарды да көрүп келебиз да. Калыстар бригадасы кандай дайындалды? Кыргызстандан эле болобу же башка жактан да келиштиби? Ошол ар кайсы келген мамлекеттен бирден өздөрүнүн судьясы келет, калысы келет. Анан биздин да калыстарды бир нече айдан бери атайын даярдап, канча деген конференциялар өтүп, чогуу ошолор биргеликте иштеп, ушундай кемчиликтерди жоюп, ушундай нерселер болбош үчүн аябай жогорку деңгээлде даярдалды. Кудай буйрса андай нерсе болбойт. Бардыгы так, таза өтөт. Таза өтөт. Жакшы. Жалпы жонунан ошондо 7 медаль ойнотулуп атат, 8 медаль болот ошол тиги алып күрөш менен кошкондо. Жакшы. Дагы бир Өмүрбеков деген телекөрүүчүбүз билдирип калган экен. Бардыгы канча салмак менен күрөш болот дейт. Бул телекөрүүчүбүз жаңы катарыбызга кошулган окшойт. Жалпы жонунан 7 салмактык чембирдикте күрөштө жүрөт экен. Мүмкүнчүлүк болсо дагы бир жолу санап коелу. 55 килограмм, 60 килограмм, 66, 74, 84, 96, анан жогорку салмак абсолют. Андан кийин күрөш болот. Ошол алып күрөшкө да атабыз. Ал кайсы кыргыз күрөшүнүн эрежеси боюнча эле жүрөбү? Кыргыз күрөшүнүн эрежеси боюнча болгону мелдешке келген каалоочулар катышат. Ошо мелдешке келген, мисалы Ирандан 2-3 балбандан чыга берет. Монголдор 2-3 балбандан чыга берет. Биздин ошо абсолютта 2 балбаныбыз катышат. Тилек Куралов менен Кожобеков Нурбек. Түшүнүктүү. Дагы бир билдирүү Эмилов Эржигит дейт. Эң алгачкы ийгиликтериңиз жөнүндө дейт. Чын эле эң алгач кайсы биринчиликти уткан болчуңуз? Эң алгачкы мен эсимде кичинекей кезимде уткам да, бир 4-классымда 1-чи, 3-чү орунду ээлегем ошол жерденчи. Ошол ушундай коюнума батпаган кубаныч болгон мен үчүн. Эмне кыларын билбей, нары чушкап, бери чушкап, аябай мага ушундай мотивация болгон да. Стимул болгон ушунчалык.
өзүмдү коерго жер таппай ар кимге мактанып видеолор келип, ал кезде телефон да жок да, Instagram эчтеке жок. Мектепке көтөрүп барып, мектепте линейка болгондо элдин көзүнчө, баардыгынын көзүнчө мактап бергенде ушундай сыймыктанып мен келечекте жогорку деңгээлдерге чыгып ушинтип ар дайым көтөрөм деген ошол жерден башталган да. Түшүнүктүү. Демек ошол кичинекей жеңиш ушундай кыргыздын намысын талашкан жигитти тарбиялаган экен деп түшүнүп койсок туура болот. Эми дагы ошол өзүбүздүн теманы улай, Азия чемпионатын улай. Кийинки жылы кыргыз күрөш боюнча дүйнөлүк чемпионат өтөт деген дагы маалыматтар бар. Буга чейин дагы ошол жаңылыктардан окуп калдык эле. Дүйнө чемпионаты өтөт деп. Бизге чейин ушул вице-президенттер келгенде, башка калыстар, башка маштоочулар келгенде дагы дүйнө чемпионатын өткөргөнгө аракет жасап атабыз дедиле да. Эмнеге Азиядан баштадык? Биринчи баштаганда бүттүгү мындай катар менен болгон жакшы да. Биринчи Азияны өткүзүп, Кичинеден баштап. кичинесинен баштап. Анан Кудай буйрса ошо кийинки жылдарга дүйнөлүк биринчиликтерини федерациялар ачып ушундай аракет кылып атабыз, чтоб дүйнө жүзүндө бүт жакта федерация ачалы кыргыз күрөштүн деп. Ушул биздин улуттук күрөш дүйнө жүзү көрүшсүн, дүйнө жүзү билсин. Негизи аябай кызыгып биздин күрөшкө аябай алар неме кылышып атат, аракет кылышып, келишип, катышып, даже ушу Америкадан да келишти балбандар. Кудай буйрса ушу кийинки жылга ушу пландап атабыз, ушу өткөзөлү деп. Кудай буйрса дүйнөлүк биринчилигин. Да Турцияда да көчмөндөр болот, ал жака барабыз. Дубайда дагы болот, ал жака барабыз, Кудай буйрса. Ийгиликтер болсун дейли. Анан эми азыр 3-4 күндөн бери аба ырайы кескин өзгөрдү, аябай суук болуп атат. Биз жаңы гана интернеттен көрдүк, аябай жакшы деңгээлде декорация деп коебуз, жасалгаланыптыр. Килемдер экөөсү тең. Анан келген коноктор үшүп калбайбы? Ошол жактарын кандай эске алдыңыздар? Кайсыл жактарга барып машыгышат 2 күн алкагында, кайсыл жактарда калышат? Коноктор достук мейманканасында токтошту. Ошол жерде бүт конокторум бар ошол жерде. Тиги дворецке дагы спорт ордосуна да жакыныраак ошол жерден алып келип кеткенге. Машыгуу зал ошо спорт ордосунун аркасында дагы атайын машыгуу зал бар. Ошол жака 2 ковер төшөгөнбүз. Ошол жерде машыгып, 2 күндөн бери ошол жерде даярданып, вестерин, салмактарын тууралап ошол жерде болушуп атат. Залдын ичинде болсо азыркы учурда ушундай жакшы ремонт жүрүптүр. Биздин спорт сарайыбызда аябай жылуу. Ал жака кирсең, спортивкачан ысыйсың. Куртка менен отура албайсың ал жерде. Демек эч кандай аба ырайынан кыйынчылык, ыңгайсыздык жаралбайт, Коопсуздук канчалык деңгээлде каралды? Коопсуздукту ошону Кудай буйрса эртең орган тарабынан бүт оцепление болуп, бүт карап берет. Кудай буйрса бүттү келип, ал жагын дагы эске алып, эң жогорку деңгээлде болот. Түшүнүктүү. Дагы бир жолу бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөрүбүздү чакырып өтөлү. Эртең бүрүсү күнү, же болбосо 27-28 ноябрь күнү Каба уулу Кожомкул атындагы спорт сарайында алгачкы жолу кыргыз күрөшү боюнча ачык Азия чемпионаты орун алат. Ачык Азия чемпионаты деп ататалып тургандай эле, бир эле Азиядан эмес, биздин федерациянын өкүлү, биздин коногубуз маалымат бергендей, Европадан, Америкадан бери балбандар келип, биздин улуттук күрөш боюнча эртең биринчилик үчүн ат салышат. Айтып өттү, ошол эле учурда грек-рим эркин күрөш боюнча дүйнөнүн чемпиондору дагы биздин улуттук күрөш боюнча күрөшүүгө келген. Бир эле кыргыз күрөш менен алектенгендер эмес, андыктан жалпы күрөш сүйүүчүлөрүн, күрөштүн түрлөрүнө кызыгуучу спортчуларды, спорт көрөрмандарын дагы бир жолу чакырып өтөлү. Ал эми сиз Бишкектен башка жакта болгон болсоңуз, КТРК спорт телеканалы аркылуу түз эфирде көрсөңүздөр болот. Өзүңүздөрдүн суроолоруңуздар болсо, ачык Азия чемпионаты жөнүндө биздин коногубузга тиешелүү суроолор болсо, Instagram аркылуу КТРК спорт баракчасына кирип, акыркы постко комментарий аркылуу өзүңүздүн суроолоруңуздарды калтырсаңыздар болот. Дал ушундай билдирүү келген экен. Тимов Лэнс дейт, биз дагы катышсак болобу дейт. Чын эле ушул суроону эстеп калалы, дагы бир Чаплин деген телекөрүүчүбүз калтырган. Машыгуулардын режимдери кандай, рацион тамактануу боюнча эмнени жеп, эмнени жесе болбойт дейт. Чын эле жаш ушул өспүрүмдөргө, келечектестерге ошо ийгилик багынтабыз деген кыргыз күрөшүнө, негизи эле спортко кызыккан көрөрмандарга кандай кеңеш берет элеңиз? Кайсы залдарга барса болот кыргыз күрөшү менен машыгуу үчүн? Кыргыз күрөш менен азыркы учурда Бишкектеги бүт эле залдарда бар, көп жерлерде бар. Ошону келип бизге байланышса, мисалы күрөш болуп аткан жерден сураса, биз ал жашаган жерине кайсыл жак жакын болот, кайсыл агай тренировка кылдырат, машыктырат, ошого жараша айтып беребиз, өзүнө ыңгайлаштырып. Ошол эми чемпионатка чейин, негизи эле мелдешке чейин чын эле тамактануу системасы кандай болот?
Ошол эң башкысы ошол даярдык. Ошол бул жерде бесип калаган баардык эчтеке ошол кандай даярдык менен келдиң, ошо ас калганда ошол эң главный ошол да, биздин тамак аш режим сактап, биз тренировкаларыбызды ар убактын бөлүштүрүп, түнү менен жүрө бербей, сааты менен уктап, биздин тренерлер айтат, ошол айткандан чыкпай, мынча саат ukta, мынча саат кыл, ошонун баарын аткарып, ошондой гана кылганда гана айтат го, тиги удачный адам болбойт, бирок анын даярдыгы менен ошол биринчилик экөө чогуу келгенде ошол жерден ийгилик жаралат депчи. Биринчиликке эгер даярдыгы жакшы болуп келген болсо, значит ошол ийгилик жаралат да. Жакшы. Главный даярдык. Ийгилик калайлы. Элдияр Актал дейт, эртеңки биздин балбандарды атап өтсөңүз дейт. Абдан жакшы суроо, чын эле ушул 7 салмактык чембердиктеги балбандарга токтолуп өтө аласызбы? Токтоло албайбыз, Токтоло албайбыз, эртең толук аты жөнүн кээ бирлерин билбейм. Билгендерим бар, билбегендерим да бар. Билгендерди атап койсоңуз. 55 салмакты билбейт экем. 60 салмактан токтогулдук балбан күрөшөт. Ошол белбоо күрөшүнө дүйнөлүк биринчиликке барып келген бала, ал дагы Утту беле? экинчи болуп келди. Экинчи орун, үчүнчү орун, 2 медаль алып келди ал. Бонус стилен, классик стилен сыймык деген балбан күрөшөт. Ал эми 74-тө Аманов Санжар күрөшөт. Ал да дүйнөлүк биринчиликке барып, бирок ал жактан жаракат алып утулуп калды. Бирок ал Кыргызстандын көчмөндөр оюндарын уткан, көп белдештерди утуп жүргөн балбаныбыз. 84-тө Кожо Муратов Бектур күрөшөт. Ал дагы көчмөндөр оюнун жеңүүчүсү, 2016 жылкы дүйнө чемпиону, белбоо борушунда 2 жолку. 96 килограммда болсо Тажыгулулу Байыш күрөшөт. Ал дагы дүйнө белбоо боюнча дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун 2-нчи орунду алган. Анан белбоо күрөшү боюнча дагы дүйнө чемпиону. Ал дагы. Анан Кожобеков Нурбек күрөшөт СВШга. Ал эми кыргыз күрөшүнүн кандай десек, тирүү легендасы да. Нурбек Кожобековду тааныбаган күрөш көрөрманы жок болуш керек, негизи эле спорт көрөрманы жок болуш керек. Дагы бир билдирүү, жок, бул билдирүүнү окуп турбуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт абдан аз калууда, андыктан сиздер дагы эртеңки Ачык Азия чемпионаты жөнүндө өзүңүздүн суроо талабыңыз, каалоо тилегиңиз болсо, Instagram баракчасына кирип, Instagram социалдык тармагына кирип, КТРК спорт баракчасынын эң акыркы постуна астына комментарий аркылуу каалоо тилектерди, билдирүүлөрдү калтырсаңыздар боло берет. Бүгүн бизде конокто Кыргыз күрөш федерациясынын өкүлү, спорттун эл аралык даражадагы чебери, белбоо күрөш боюнча дүйнөнүн вице чемпиону Манас Үсөнов экендигин дагы айтып өтөлү. Манас мырза, буга чейин ошол 3 жолу көчмөндөр оюндары өттү. Кыргыз күрөш боюнча биз айтып өттүк. Эң спорттун түрлөрүнүн арасында көчмөндөр оюндарынын жүрүшүндө результаттуу жыйынтык кыргыз күрөштөн болуп атты. Эртең өзүңүздүн көрөрман катары, баягы федерациянын өкүлү катары эмес, кыргыздын жигити катары, биздин мындай катардагы киши катары оюңузду уккум келип атат. Канчалык деңгээлде кайрадан ошондой результат жарата алабызбы ар бир салмактык ченден, же олуттуу атаандаштар барбы? Олуттуу атаандаштар бар. Азыркы учурда ушундай күчтүү даярдык менен бизде кайра көчмөндөр өткөндүктөн, алар да биздин күрөштү көрүп, үйрөнүп, аябай даярданып менен, мыкты даярдык менен келишиптир. Мындай жеңилип, эми биз жеңебиз деп келген балбандар экен бүттүгү. Эми жеңишти алыш кыйын болот, конечно. Алар да ушунча жолду арбытып келгенден кийин сөзсүз ийгилик жаратасыз келген балбандар. Демек, бир аз кыйналабыз. Бир аз кыйналабыз, соперниктер, атаандаштар абдан күчтүү. Түшүнүктүү. Кантсе дагы ийгилик каалап турабыз. Каалайбыз баарыбызга. Руслан Исраилов деген телекөрүүчүбүздөн билдирүү бар. Кыргыз күрөш боюнча кайсы мамлекет күчтүү Кыргызстандан башка дейт? Кыргыз күрөш боюнча өзбектөр күчтүү, түркмөндөр күчтүү негизи. Ошолордун да бизге окшогон күрөштөрү бар. Ошолор күрөшүп жүрөт. Окшошуп кетет, Анан татарлар күчтүү, белбоо күрөшү менен күрөшүп жүргөн ушулар. Казактар эң основной ушулар да. Демек, Татарстан, Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан. Төртөө, жакшы. Буга чейин дагы негизги ошол белбоо күрөшү болобу, дүйнөлүк чемпионаттарда ошол татарлар менен көбүрөөк, түркмөндөр менен ошол өзүнүн эле көчмөндөр оюндарында да финалга көбүрөөк ошолор чыгып атты. Алардын атаандаштарын мындай машыктыруучулар изилдеп чыгыштыбы? Кандай, кайсыл жактарын ар бир спортчунун өзүнчө машыктырды деп атпайсызбы? Ошол кемчиликтерини, мурдагы күрөштөрүнү кандай жүргөн, эмне кандай каталар кылган, ошолор менен иштеп,
ар бири менен жеке ошолорду жок кылганга аракет кылышып, ар бири менен өзүнчө ошол мурдаларын кайталатып, кайра ошибкан үстүнөн иштеди аябай. Буюрса жакшы ийгиликтер жатат деген ойдобуз. Эми дагы бир суроо, ушул жалпы жонунан 20дан ашкан өлкө келди дедиңиз азырынча. Ар бир келген өлкөдөн ар бир салмактык ченден келиштиби же 2-3 салмактык ченден дагы келип, башка салмактан келбеген дагы спортчулар өлкөлөр болдубу? Көбүнчөсү бүт салмактан келди, көбүнчөсү. Көбүнчөсү. Айтып жаткан бирок 1-2 мамлекет ошо бир азыраак келип калыптыр депчи, толук келе албай калыптыр. Кээ бирлерине тиги документ туура эмес болуп калган, ушундай болуп калгандар бар экен да. Түшүнүктүү. Азия чемпионаты өтөт деп качан кабар берилди? Ушул башка Азияга, башка дүйнөнүн спортчуларына? Көчмөндөрдө биз ушинтип акылдашып алар менен федерация ачкыла, бизде болот ачык чемпионат Азия өткөрөлү, силерди да чакырабыз, келесиңер деп ошол кезде эле баштаганбыз биз мунучу. Биздин ушу агайыбыз ошол кезде эле ушу деңиз билгени көтөрүп, аябай аракет кылып, ошолор менен тил табышып, алардын почталарын, номерлерин бүт алып калып, постоянно байланышып, алар менен сүйлөшүп, тыгыз мамиледе болуп турдук. Анан бизге бул жактан ошону мамлекет тарабынан ушу числолорунду бүт каражаттар чечилгенден аларга кабар бердик. Могул числодо болот, мындай депчи. Качан чечилди? Кайсы күнү? Ушул чечилгенине негизи бул чечилген болот депчи, бирок точно число чечиле келе да, точно число чечилгенин унутуп калдым, канчасы чечилгенин. Примерно 1 ай болуп калды окшойт. Түшүнүктүү. Демек 1 айдын ичинде ошончо өлкөнү чакырыш абдан кыйын болду да. Биринчи кайсы өлкөнүн спортчулары учуп келишти? Биринчи. Макул. Биринчи унутуп калдым ошо, бирок биз барып мындай уйкудан калып, түндө тосуп, күндүз тосуп ушундай болуп атты да, аябай. Мамлекеттер биринин артынан бири келип атты, биринин артынан бири келип атты, автобустар менен аэропорттон тосуп аттык. Вокзалдан келип атты, тиги Кордойдон казактар Кордойдон келди, ушундай келип атты да. Баягы спорттун эң чоң девизи бар, спорт тынчтыктын элчиси деп коет, достуктун элчиси депчи. Достошуп, Кыргызстанды көрбөгөндөр көрүп, кандай сезимдерде, кандай ой жүгүртүүлөр бар? Акылдашып көрдүңүздөрбү? Акылдашып, бир аз анча-мынча сүйлөшө алгандар менен сүйлөшүп, акылдашып көрдүк. Аябай тосуп алганыңар, организация мындай уюштурууңар жакшы деп аябай ыраазы болуп жатат. Эми Кудай буйрса дагы эртең дагы сүйлөшүп, кеткенге чейин дагы достошуп, Кудай буйрса келечекте жакшы мамиле кылып барып келип тургангачы. Эми дагы кетерде дагы сурайбыз го ойлоруну. Бирок келгенде жакшы ой менен аябай жакшы тосуп алдыңар, рахмат деп ыраазычылыктарын билдиришти. Ачылуу Азияны даярдагандай мындай шоу программалар Шоу программалар болот бүттүгү. Ачылуу Азия өтө күчтүү болот. Биринчи жолу мындай нерсе болуп аткандыктан, биздин өзүбүздүн улуттук түрү болуп аткандыктан өтө эң жогорку деңгээлде даярдашып атат. Эң мыкты артисттер, мыкты ырчылар, бүт эң мыкты деңгээлде өтөт. Ийгилик каалайлы. Урматтуу эле көрүүчүлөр, дагы бир жолу эсиңерге салалы. Эртең бүрсү күнү тарыхта биринчи жолу кыргыз күрөш боюнча ачык Азия чемпионаты өтөт. 10:00-дөн баштап КТРК спорт телеканалы түз эфир аркылуу назарыңыздарга беттештер тартыла баштайт. Жана эле биздин федерациябыздын өкүлү коногубуз айтып өткөндөй эле туптуура 15:00-дө ачылуу Азия болот. Айтып өткөндөй эле атайын биринчи жолу өтүп аткандан кийин эң чоң бир деңгээлде шоу программа менен коштолорун дагы айтып өттү. Дагы бир жолу баарыңыздарды чакырып өтөбүз. Буга чейин да чакырып келдик, чакыргандан тажабайбыз. Сиздер келип дем күч бергениңиздер спортчуларыбызды, мекенибизди колдогонуңуздар деп маалымат иретинде айтып өтөлү. Кыргыз күрөшү акырындык менен өзүнүн кучагын кенен жайып, дүйнөнү багынтып атканынан кабар берет. Буга чейин дагы ошол 2014, 2016, 2018 жылкы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында дагы ошол биздин улуттук күрөшүбүз боюнча биздин спортчулар эч кимди алдына кой берген эмес. Эртең дагы Кыргызстандын намысын ийгиликтүү коргоп берет дейли. Мейли грек-рим күрөш боюнча, мейли эркин күрөш боюнча, мейли белбоо күрөш боюнча дүйнөнүн чемпиону болсун, олимпиаданын чемпиону болсун, бирок кыргыз күрөш боюнча аты айтып тургандай эле кыргызстандык спортчулар жеңишке жетет деп тилек кылалы. Сиз дагы салым кошом десеңиз, келип көрмандык кылыңыздар. Бүгүн бизде конокто Кыргыз күрөш федерациясынын ишенимдүү өкүлү, спорттун эл аралык даражадагы чебери, белбоо күрөш боюнча дүйнөнүн вице-чемпиону Манас Үсөнов экендигин айтып өтөлү. Суроолорду Инстаграмга кирип, КТРК спорт баракчасынан акыркы постуна комментарий калтырсаңыздар болот. Дагы келген билдирүүлөр бар экен, жаңырталы. Йонулу Манас финалда 3 секунд калганда жеңилип багындырып кеттиңиз. Ошол учурда кандай сезим болду эле? Финалга ошондо жарым финалда экен, жарым финалда ушу бир утуп атат элем 1-0го.
8 секунд калганда мен ал прем жасап кетти да. 8 секунд секунд калганда. калганда 1-1 болду. 1-1 болду. Акыркы 3 секунд упай менен жеңиш тияка берилет. Тияка берилип атат да. Карасам 3 секунд калыптыр. Эмне кылам? Туруп ушундай жерде отуруп агайды карайм, балбы десем бал дейт. Ушундай эмне кыларымды билбей. Болгон күчүм туруп жумшадым да. Свисток берери менен сол жака жамбашты көрсөтүп туруп оң жака бурап чабып кеттим, проект болуп. Ушундай ошол моментте ал бала түшүнбөй калды да, мен сол жака чапканда ал сол жака секиргенде оң жака кетип калды да. Ал дагы түшүнбөй калды. Мен ушундай болгон күчүм менен ошол жерде ушундай намыс менен эми утуп калсам эмне деп барам элиме деп ушундай намыс менен ошол жерде ушундай утканда чаптым. Утканда башкача сезим болду да, ушундайчы. Ошол жерде биринчи орун алгандай эле сүйүндүм да, ошол жерде башкача сезим болду. Финалга жолдомо алганыңызда. Финалга Каяктын спортчу болчу ал? Ал Башкирстандык болду. Алардын да спортсмендер аябай мыкты экен. Жылда ошо утуп алар дагы байгелүү орундар алып жүргөн балбандар. Былтыр дагы Башкирстанды уттум эле, бирок ал башка балбан эле да. Бул башка балбан экен. Белбоо күрөшү менен кыргыз күрөшүнүн айырмачылыгын санап өттүңүз. Кайсынысы татаалыраак, кыйыныраак тагыраак? Билбейм, мен үчүн кыргыз күрөшү татаалыраак да. Ошондуктан мен жеңилип калып атам да кыргыз күрөштөнчү. Ички чемпионаттардан жеңилип калам. Анан кичинекейинен кылып жүргөн, например, мисалы да, кичинекейинен кыргыз күрөшү менен машыккан адамдарга белбоо кыйыныраак болот. Мен ушу грек-рим менен күрөшкөндөн ал грек-римге жакыныраак мынтип кулап чабып кетересиң, ошого жакынбы, мага оңойбу билбейм. Түшүнүктүү. Эми Манас мырза бизге бөлүнгөн убакыт абдан аз калды. Мен сизге эркин микрофон берейин. Эртеңки чемпионат жөнүндө күйөрмандарга, үй бүлөңүзгө, туугандарга кайрылуу жасасаңыз болот экенбиз. Дагы бир жолу ассаламу алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу спорт күйөрмандары. Ушу биздин Кыргызстанда, өлкөбүздө эң биринчи жолу Кыргызстан тарыхында биздин кыргыз күрөшүнөн ачык Азия биринчилиги өтүп жатат. Мындай нерсе, мындайча айтканда, биздин тарых болуп атат. Биздин өзүнүн улуттук спортту дүйнө жүзүнө таанытып атабыз. Ата бабаларыбыз күрөшкөн бул спортту биз дүйнөлүккө таанытып атабыз. Келиңиздер, барыңыздар, колдоп ушул жерде биз менен чогуу биргеликте ушу спортсмендерге, биздин спортсмендерге, башка спортсмендерге ушул биздин ынтымагыбызды көрсөтүп, барыңыздар келип ушул жерде колдоп бериңиздер. Ушу бизге ушу спонсор болуп, бизге жардам берип жаткан ушул баардыгына Алла разы болсун, рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Ушу биздин эң башкы агайыбыз, Анаркул агайдын менети чоң бул жерде күн түндөй канча айдан бери тигил адамдар менен сүйлөшүп, бул адамдар менен сүйлөшүп, алардын даныйын алып, булар менен сүйлөшүп, ушу күн түндөй уктабай, уйку жок жүргөн ушу Анаркул агайыбызга Алла разы болгон болсун. Ушу жалпы жамаат федерация иштегендерге, ушу баардыгына Алла разы болгон болсун. Ушу кылган менетиңиздер ушу кыргыз спорту үчүн ушунча күйүп, жан деп үйүңүздөр чыдап, үй бүлөңүздөр түнкү саат 12-1ге чейин ушу спорт аянтчаларын даярдап, ушу полный өзүбүз кол менен кылып атабыз. Ошонун баардыгына өзүбүз дагы киришип, баардыгына Кудай буйруса ошо кылган менетиңиздер иншалла эртең акталып, ушу кыргыз күрөш келечекте дүйнөлүккө чыгып, ушу кыргызды дүйнө жүзү тааныса деген ойдобуз да. Бар болуңуз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Кыргыз күрөш федерациясынын өкүлү, белбоо күрөш боюнча дүйнөнүн вице-чемпиону, спорттун эл аралык даражадагы спорт чебери Манас Үсенов болду. Ал эми кызматыңыздарда мен Алымбек Адылбеков болдум. Эртең баарыңыздар дагы бир жолу чакырып өтөбүз. Келиңиздер, улуттук спортубузду колдоп алалы. Ар бир коштошуунун аягында сөзсүз түрдө жолугушуу бар. Ошол жолугушуу мүнөттөрдө амандашканча.